Жериңден алган биринчи түшүмүңдү Кудай Теңириңдин үйүнө алып кел. Улакты өз энесинин сүтүнө бышырба. 26 бөлүм. Кудай Теңириң энчиңе берип жаткан жерге барып, аны ээлеп, ага отурукташканыңда, Кудай Теңириң берип жаткан жерден алган бардык түшүмүңдүн алгачкыларын алып, себетиңе салып, Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн тандап алган жерге барып, ошол убактагы ыйык кызмат кылуучуга мындай деп айт: Мен бүгүн Теңир биздин ата-бабаларыбызга убада кылган жерге келгенимди Кудай Теңириңдин алдында билдиремин. Ошондо ыйык кызмат кылуучу колуңдан себетти алып, Кудай Теңириңе арналган курмандык чалынуучу жайдын алдына коет. Сен болсо Кудай Теңириңдин алдында мындай дегин: Менин атам жер кезген арамейлик киши болгон. Ал Мисирге барып, ал жерге бир нече киши менен отурукташып калган. Ошол жерде андан эң күчтүү, эң кубаттуу, сансыз көп эл тараган. Бирок мисирликтер бизге жаман мамиле кылып, кысымга алып, оор жумушка салышкан. Ошондо биздин ата-бабаларыбыздын Кудай Теңирине боздоп кайрылдык. Теңир биздин боздогон үнүбүздү укту. Башыбызга түшкөн мүшкүлдү, жумушубуздун оордугун, эзилгенибизди көрдү. Теңир бизди Мисирден сунулган колу, күчтүү билеги менен, зор коркунучтары менен, жишаандары менен, кереметтери менен алып чыгып, ушул жерге алып келип, мына ушул сүт менен балаккан жерди берди. Мына эми Теңир өзүң берген жердин түшүмүнүн алгачкыларын алып келдим. Анан аларды Кудай Теңириңдин алдына коюп, ага таазим кыл. Кудай Теңириң сага жана үй бүлөңө берген бардык жакшы нерселерге кубанып, элиңдин арасында жашаган лебилер жана келгиндер менен бирге көңүл ач.